келген. Бул Сайматиге карата козголгон кылмыш иштер. Бул 2016 жылдан 17 жылга чейинки Ош облусунун Кара Суу районунун Тураталы базарында Кытай жаранынын арызынын негизинде козголгон кылмыш иши. Бул ал жерде Айыркен Сайматини ошол Кытай жаранына карата алдамчылык фактысы боюнча 3 миллион долларга акчасын алдоо жолу менен алып кеткен фактысы Ош областында тергелип келген. Бул кылмыштын тергөө учурунда ыкчам маалыматтардын негизинде Жалал Абад областынын Сузак районунда Айыркен Саймати жасалма паспорт жасатып, жана ошол паспорттун негизинде Кыргызстан территориясынан сыртка чыгып кеткендиги жөнүндө маалыматтар алынып, бул боюнча кылмыш иши козголуп, 2019 жылы жалпыңыздарга маалым болгондой, ал кылмыш иши боюнча тиешелүү кызмат адамдарынын тарабына карата Сузак райондук сотуна кылмыш иши соттун кароосуна жиберилип, азыркы күндө жогорку сотко чейин бул кылмыш каралып, тиешелүү чечим чыкты. Биздин өндүрүшүбүздө ошол Айыркен Сайматиге карата козголгон алдамчылык фактысы, ошондой эле жасалма паспортту колдонуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иштери боюнча тергөө амалдары жүрүп жаткан. Бул боюнча ага карата сырттан ага шектүү катарлык жасалма документтерди пайдалануу, ошондой эле алдамчылык фактысы боюнча кабарлама, шектүү катар кабарлама сырттан берилип, сырттан бөгөт кылуу чарасынын камакка алуу түрү тандалып, издөө жарыяланган. Тиешелүү издөө чараларын жүргүзүү убагында ошол октябрь айынын 10-унда Турцияда анын өлтүрүү фактысы боюнча жалпы маалымат каражаттарында белгиленди. Бул маалыматтар түшкөндөн кийин биз ошол кылмыш ишин кайрадан жандандырып, ал боюнча өлүмүн фактысын тактоо жана кылмыш иши боюнча жагдайларды аныктоо боюнча тиешелүү маалыматтарды берүү боюнча Түркия мамлекетине тергөө тапшырмаларын жибергенбиз. Бул тергөө тапшырмалары негизинен анын өлүмүн аныктоо, ошондой эле ушул эле учурда Ош шаарынан Бишкек шаарына самолетто акча жөнөтүлүп, Бишкек шаарынын аэропортунда Керимовдун адам өлтүрүү фактысы дагы катталып калды. Ошол октябрь айынын аягында жанагы жалпы маалымат каражаттарында ошого байланыштуу деген версиялар дагы чыкканына байланыштуу биз ошол кылмыш ишинин алкагында дагы Саймати боюнча бир ошол бул Сайматинин өлтүрүү фактысы менен ушул биздеги өлтүрүү фактынын арасында бир кандайдыр байланыш барбы деген версиялар боюнча да иштедик. Ошол себептен Түркия мамлекетине биз 2 кылмыш иши боюнча 2 тергөө тапшырмасын жөнөткөнбүз. Биринчи жанагы алдамчылык жана жасалма документтерди пайдалануу фактысы боюнча Турциядан бизге жөнөткөн тергөө тапшырмасына бир жолу декабрь айында бизге маалымат келип түшкөн түрк тилинде. Аны биз өзүбүздүн берди адистерди колдонуу менен расмий тилдерге которуп туруп тиешелүү маалыматтарын тергөөнүн кызыкчылыгында азыркы учурда колдонуп, дагы бул боюнча ыкчам тергөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Негизинен бул жерде анын өлтүрүлгөндүгүн тастыктаган, ошондой эле ал жерде 4 адам ал кылмышка тиешелүү бар экендиги жана ошол жердеги ал кылмышка катышкан, өлтүрүүгө катышкан 4 адамдын көрсөтмөлөрү түрк тилинде келип түшкөн. Биз расмий тилде ошону колдонуп азыркы күндө алып атабыз. Бул боюнча кыскача токтоло турган болсом, ал жерде кармалган шектүүлөр жөнүндө айта турган болсом, негизги кылмышты аткарган жаран бул өзүн биринчи Түркияга берген көрсөтмөлөрүндө Өзбекстандын жаранымын деп тааныштырган. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө Сирияда машыгууларга катышканын, бирок аскердик согуштарга катышпагандыгын, ошол жерде заказ алгандыгын жана ошол себебин сураган учурда бул мусулман эмес, ошон үчүн Сайматини жок кылуу керек деген негизде буга заказ бергендигин жана ошону аткаруу максатында Туркияга келип, ошол Сирияда жүргөн өзбек улутундагы Адем аттуу атылдын буйругунун негизинде ошол жердеги адамдарга жолугуп, ошолор менен бирге бул кылмышты жасагандыгын көрсөтөт. Бул жерде
жанындагы шериктери эч кандай кылмышты жасабагандыгын, 3 шериги кошо кармалган, кылмышты жасабагандыгын мойнуна алышпайт булар бул көрсөтмөлөрдө. Алардын экөөсү Кыргызстанда туулуп өскөндүктөрү жөнүндө Кыргызстан жараныбыз деп биринчи көрсөтмөсүндө көрсөтмө беришкен экен, бирок биздин тергөөдө текшергенде алардын Кыргызстандын граждандыгын алгандыгы тууралуу азыркы күндө маалыматтар такталган жок. Бирок бирөөсү Араван районунда туулган деген маалыматтар бар. Ал боюнча текшерүүдө тастыкталбай атат да, өздөрүнүн гана көрсөтмөсүнөн башка. Ал эми кийинки биздин өзүбүздө болгон белки таксисттин убийствосу боюнча берген ата тергөө тапшырмасында бир досконально ушул боюнча суроолорду бергенбиз. Анын жообу келип түшө элек да. Кайсы таксист? Керимов аэропорттогу станциясында өлүгү табылбады. Андан кийин ошол убийство боюнча ошол Сайматиге байланышы бар, ошол акчалар Сайматиге кетип аткан деген версиялар чыкпады. Ошол боюнча дагы биз текшердик да, ошол убийствонун алкагында дагычы. Кимде кандай суроо бар? Зекир Эшметович. Рахмат, таантырдыңыз. Эки эпизоддун байланышы бар болуп чыкты натыйжада же силердин өзүңөрдүн иликтөөгүңөрдүн негизинде? Бирөөсү Кыргызстанда болду да, аэропортто. Кайсы эпизод? Аэропорттогу кылмыш иши, анан Саймайтинин өлүмү боюнча экөөнүн байланышы бар экенби, жок экенби? Эки кылмыш ишинин эч кандай байланышы жок. Мен жана башында айтып өткөндөй, биздин Саймайтиге тиешеси жок. Тиешеси жок. Биз жанагы аэропортко келип акча жүгүртүлүп аткан булардын ошол мурдагы аткарып жүргөн иштери да. Ош аэропортунан Бишкек аэропортуна акча жөнөтүлүп, аны тосуп алган такси өлүмгө учурап атпайбы, туурабы? А ошол ишти мурда Саймайт аткарып жүргөн да. Андай кылмыш иши боюнча андай жагдайлар аныкталган жок. Саймайт Оштон Бишкекке акча жөнөткөн фактылар аныкталган жок. Түркиядан силер азыр мындай маалымат алмашып болуп атат да. Силер талап кылган маалыматтарды толук кандуу берип атабы же мындай кыйынчылыкка учурап атабы? Түркияга биз бир тергөөнү кызыктырган бир 5-6 маселелерди койгонбуз. Бул жерден Түркия бизге ошол жана эки кылмыш иши боюнча жөнөттүк деп атпаймынбы? Биринчиси Сайматиге карата кылмыш иши боюнча анын бизге негизинен анын өлгөндүгүнүн фактысын гана бизге далилдеп бериш керек болчу. Ал боюнча берилди. Эми Сайматини кандай жагдайда өлтүрдү, ким ал жерде заказ берилген, бул жагдайлар боюнча толук кандуу бизге материал берген жок. Анан биз 2005-жылы сентябрдын 25 сентябрдагы биздин кызматташуу жөнүндө келишим бар экен. Бул жерде алар эгер бизге берген маалыматтар толук берилбесе, себебин түшүндүрүш керек экен. Бирок ушунча убакыт өттү, түшүндүрүшкөн жок. Ошондой эле алардын укугу бар экен, өздөрүнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын туудурган маселелер боло турган болсо, бизге маалымат бербей койгон укуктар бар экен да. Биздин МВД менен Түркиянын ушул ички иштер министрлигинин ортосунда келишим барбы жок мындай? Материалдарды алмашуу боюнча. Жалпы правовой помощь боюнча жогорку кеңеш менен ратификацияланган келишим бар. Ошо келишимдин негизинде биз запростор жүргөнбүз. Ошонун негизинде аткарышканда, анан негизи бул жерден акыркы убакта жана ФЕТО боюнча талаптарды коюп атышат. Анан террористтик организация дегенбиз, ошонун өкүлдөрү силерде көбүрөөк жүрөт депчи. Анан биринчи маалда ФЕТО террористтик организацияга кирбейчи. Анан ошолорду кармап бергиле депчи. Анан ошон үчүн кичине түшүнбөстүк бар. Прокуратура менен бериш керек. Прокуратура толук материалдарды беришпейт. Биз так аткара албайбыз. Аны экстрадиция изилдөө жүргөн кылмышкерлерди биздин ген прокуратура аркылуу келишим чечиш керек да. Анан ошолор кээ бир суроолор чечилбей атканда бизге да толук кандуу жооп бербей жүрүшөт да. Саймайтинин өлүмү Стамбулда болду да, Стамбул шаарында.
ошол убакта биздин консулство менен да кандайдыр бир мамилелер болгон деген Ал факт боюнча улуттук коопсуздук кызматы текшерүү иштерин жүргүзгөн, ошолор тагыраак жооп эметкен эмес. Группа тышкы иштер министрлигинин кызматкери анан улуттук коопсуздук кызматы ошолор чыгып иш жүргүзгөн. Түшүнүктүү. Кимде суроо бар? Сурак Токтолуевич, айтсаңыз, аталган силерге маалыматтар, азыр айткан маалыматтарыңыз кандай жол менен чыгып атат? Тиги келишимдин жана Турция тараптан эки тараптуу келишим негизинде келип чыгып атабы? Эки тараптуу келишим негизинде Кандайча келип чыгып атат? Булар түрк тилинде аткарышып. Микрофонго айтсаңыз. Биздин жөнөткөн тергөө тапшырмабызды ошол биз мамлекеттер аралык түзүлгөн келишим негизинде булар түрк тилинде аткарышып, Тышкы иштер министрлиги жана башкы прокуратура аркылуу башкы прокуратурадан бизге келип түшкөн. Бул официалдуу документ болуп эсептелет. Ошондой эле булар келгенден кийин булар өздөрүнүн тилинде жөнөткөнгө укугу бар келишим негизинде. Биз аны алып берде адистерди колдонуу менен расмий тилге котортуруп, азыр тиешелүү ушул боюнча иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Алынган маалыматтардын негизинде. Көрсөк болобу? Көрсөңүздөр болот. Которулган. Түрк тилинде бериштиби? Түрк тилинде келген, мен ошол башында алардын жөнөткөн жолдомо каттары, андан кийин материалдардын расмий тилге которулган материалдардын для обозрения тиркеп койдум да. Bunun içinde сурак протоколдору деп турат. Сурак протоколдору дагы келдиби? Ошол Туркияда кармалган 4 шектүүнүн, Сайматиге өлтүрүүгө катышкан 4 шектүүнүн сурак протоколдору, Сайматине өлгүн кароо протоколу эксперттердин катышуусунда. Ошондой эле буларды кармоо, андан сырткары Саймати боюнча биз анын байланыштары боюнча атайын распечаткаларды берүү боюнча неме кылганбыз. Тапшырма берилген, ошолордун баары аткарылып берилди. Түшүнүктүү. Көрөсүздөр. Түшүнүктүү. Дагы кимде гана? Ал Азимович. Türkiye'den gelgende kaçan geldi dediler? Malumatlar resmi türde. Biz ноябрь айында ошол маалымат алгандан кийин 20 ноябрь жөнөткөнбүз. 19 декабрь башкы прокуратурадан бизге келди. Андан кийин которуу убактысы кетти. Demek başka malumat yok endi. Başka malumat yok. 7 aydan beri bir de adam iştik olup da. Birinci jönötkөнгө çam berip turalım, bir ayga жетип жетпей. Анан башка эч кандай кошумча маалымат эчтеке. Кийинки жөнөткөн поручениябыздын жообу келип түшкөн жок. Мүмкүн 7 айда дагы бир жаңы жагдайлар чыгышы мүмкүн, же дагы бир жаңы маалыматтар болушу мүмкүн да, тергөө иштери алар бүт элек да. Алар бүт уже топтоп чыкты. Бирок ошол кийинки силер канча жолу кийин жөнөттүңүздөр дагы ушу берсеңиздер деп. Же ошол ноябрда жөнөткөн боюнча башка суроо талап жөнөткөн жоксуздар суроо. Канча жол расмий түрдө жөнөттүңөр? Расмий түрдө ошол эки иш боюнча биринчи бул кармалган өлгөндүгүн далилдөө тастыктоо боюнча ушуну жөнөткөнбүз. Андан кийинкисин ноябрь айынын аягында 29 ноябрда через шашылыш түрдө ошол Тышкы иштер министрлигинен кетип аткан сотрудниктерден биз экстренный аткарып берүү деп суранып жөнөткөнбүз. Бирок анын жообу келген жок. Биз азыр башкы прокуратура менен алар международный отделдер менен сүйлөшүп бергиле деп алардан суранып атабыз. Бирок азыркы күндө жыйынтыгы жок. Демек ички иштер министрлиги расмий түрдө эки суроо жөнөттү, сураныч. Экөөнү жөнөткөнбүз, эки сураныч. Ноябрдын ортосунда биз 20 анан жооп келди деп атасыңар, ноябрдын аягында жөнөткөн ошого жооп жок. Башка дагы кошумча кайрылып 6 ай өтүп кетти, жарым жыл ушуга жаңылык барбы деп дагы жөнөткөн жоксуңарбы?
Жок, биз негизги баягы бизди кызыктырган маселе боюнча бердик да. Анан кийин бул жанагы Сайматиге каршы башка кылмыш иштер улуттук коопсуздук комитетине тергелип атат. Мүмкүн алар жөнөтүшү мүмкүн. Бизге кызыктырган маселелер Жок, боюнча. сиздер анда жооп алдыңар болду, башка кереги жок, канааттандыңар да, ушу менен. Же талап жөнөтүп алып кайра эмнеге дагы бир жолу суранып. Экинчи тапшырмабыздын жообун ала элекпиз. Тергөө бүткөндөн кийин жооп беребиз дегенде мындай ответ болду да. Офицердин ответ болду. Тергөөнүн аягы менен бизге толук кандай жооп беребиз деген. Билбейм, бир жөнөтүп коюлуп отура бербей, менимче дагы бир тийиштүү мамлекеттик органдарданбы, тышкы иштер министрлиги же башка тарабынан да бир кайрылуу расмий түрдө жөнөтүш керек да. Бирөө кетип атса айтып коюп, бербир деп айтсаң ал бербейт эми андайдачы. Же бир отделдерге айтып койгондочу, расмий кагаз жүзүндө жөнөтсөңүздөр мүмкүн дагы болот эле. Анан мына Керимовдун өлүмү боюнча силердин кандай ишиңер, эмне болду? Жүрүп атат, өлтүрүлдү, мындай болду деп атыңар. Бүгүнкү күндө тергөө иштери кандай болду? Аянат чыктыбы? Сотко жөнөтүлдүбү? Ким экени табылдыбы? Керимовду өлтүрүү фактысы боюнча тергөө убагында биз 4 жаранды катыштуулугун аныктаганбыз. Экөөсүн кармаганбыз. Экөөсү боюнча азыр камакта отурат. Азыркы учурда калган 2 жаран издөөдө жүрөт. Аларды кармоо боюнча иш-чаралар жалпы ички иштер министрлигинин кылмыштарды иликтөө багыты боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Бирок кармала элек. Азыркы күндө кылмыш иши боюнча буюм далил катары $185,000 акча ошол 2 кармалган шектүүлөрдүн үйүнөн, автоунааларынан, туугандарынан алынган. Азыр эми ошол 2 шеригин кармалгандан кийин бул боюнча кылмыш иши боюнча тиешелүү чечим акырына чыгабыз да. Кармалбай калса эмне болот? Издөө иштери жүрүп жатат. Бизден Казакстанга өтүп, Казакстандан Россияга кирип кеткенин аныктаганбыз. Кайсы пропускной пункт, кайсы шаарда болушу мүмкүн. Иш жүргүзүлүп атат. Россияда биздин өкүлчүлүк менен Россия Федерациясын кармалат кыска убакта деп ойлойбуз. Өлүм болгондон кийин аянат чыгарыш керек да мынчу. Мында качан болгон бул? Октябрь айында болгон да, э? Октябрь 29 октябрь болгон. 23 октябрда. Мына эме боюнча, паспорт боюнча айтып кеттиңиз. Паспорт ишин алган бизде маалыматтарды берип атасыңар. Самиятов Эркин деппи? Ушул иш боюнча соттун чечими, тийиштүү чечими чыкты деп. Кандай чечим чыкты соттун? Тийиштүү чечими эмне деген чечим болду? жылдын 24 августунда ошол Сузак райондук паспорт визалык каттоо иштер бөлүмүнүн Кызыл Туу айылы боюнча жетектөөчү адиси Абдыкалыков тарабынан Айылкөн Сайматиге Микрофон жабылсын. жасалма паспорт берилген бул. Анын ага Самиятов Эркин Салимович деген аттуу наам менен мыйзамсыз паспортун жасап берген. Бул паспорт менен жана башында айтып өткөндөй 2017 жылы Эркин Сайматов Кыргызстандан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 5 май 2017 жылы Кыргызстандан чыгып кеткен. Бул чыгып кеткен учурдан баштап жанагы мунун үстүнөн арыздар түшкөн. Жана Кытай жарандарынан ошол боюнча иш козголгон. Бул кылмыш ишин тергөөдө ошол паспорт виза бөлүмүнүн жетектөөчү адисинин үстүнөн кылмыш иши козголуп, ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген статья козулуп, биз соттун Сузак райондук сотуна жөнөттүк. Бирок ал жерден кылмыш иши баягы 2014 жылы жасалган деп эски 97 жылкы редакцияны колдонуу менен эскирүүнөн өткөнүнө байланыштуу кыскартты. Жогорку соттун чечимин айтып алачы. Жогорку соту ошол чечимди күчүнө калтырды. Демек паспортту каалаганга бере берет экенбиз. Ал кийин анан жөн эле чыгып кете берет экен да, убакыт өтүп кетти мындай деп эле. Эч кандай жаза албаптыр да анда. Жаза алган жок.
жасалган жок. Аны ошол жогорку сотко чейин прокуратура органдары тарабынан апелляциялык сунуштардын баары жазылды, бирок жазасын алган жок. Жогорку сотта колдоп койду, ал Жогорку күнөөсү сотта жок, ал убакыт өтүп кетти болдум. Бүлөөрү деп табып, бирок бул срок давности чыгып кеткенине байланыштуу. Ушунда бир келечекке жаңы созга рекомендация бериш керек экен, мүмкүн комиссиянын чечиминенби. Анан эми бул деген чоң мындай кылмыш да. Ошон үчүн биздин дагы мамлекеттин имидж жакшы болбойт деп айтышыбыз керек. Кээ бир жерде массовый табылып калып атат, биздин жасалма паспорттон башка мамлекеттин жарандары кетип аткан. Бул жерде дагы мындай айтканда жаткан жер жайлуу болсун, бирок бир нече паспорту бар мындай мошенник сыяктуу болуп атпайбы булчу? Украинага силер маалымат берип атасыңар, жарандык алганга биздин паспорт менен бериптир деп, Анан Түркия мамлекетине жарандык алганга бериптир деп, Кытай эл республикасынын жаранды экен деп бир эле адамчы бир мезгилде. Ошого тартипти катуу күчөтүп анан мындай талап кылыш керек да. Соттун чечимин дагы биз алышыбыз керек экен, мыйзамдуулугун карап туруп, мүмкүн бир сот бийлигин көрсөтмө бере албайбыз, бирок рекомендация катары бир мындай жөнөтүшүбүз керек экен да. Ушундай резонанстуу иштерде анан кийин чыгып калып атат мындай болуп. Анан демек кийинкилер да өнөк болуп калат да. Ушулчу убакыт өтүп кетсе битти, анан биз эч жаза албайбыз, мынтип кетебиз, антип кетет. Наоборот, муну бир катуу бир жазага алышыбыз керек негизинен. Рахмат суроолорума. Рахмат. Тағы кимде кандай суроо бар? Өмүрбек Мырзалиевич. Жана жогоруда айтып кеттиңиз, Сайматинин өлүмү боюнча 4 шектүү Түркияда кармалып, мына ошонун бирөөсү Кыргызстанда туулган деп. Сиздер ошонун өздүгүн тактадыңыздарбы? Кылмыш иштин алкагында биздеги жанагы М-дата автоматташкан системасы аркылуу текшерилди. Анан ыкчам иштер да жүргүзүлдү. Бирок булар мүмкүн аттарын башка өзгөртүп алганбы же мындалды. Бизде мындай алардын айткан аттар боюнча бизде андай. Сиздерге кайсыл жактан маалымат келди? Ушул Араван районунда туулган деген маалыматты айттыңыз да азыр сиз, ошонун бирөөсүн. Ушул маалымат топтолгон Түркиядан алынган маалымат. Түркиядан келген маалымат. Ошол келгенден кийин бул жерде териштирүү иштерин жүргүздүңүздөрбү? Жүргүздүк. Кандай маалыматтар бар сиздер? Бул боюнча толкундуу улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жүргүзүлүп атат азыр. Ошол жооп берсек Араван боюнча. Бул суроону ошол ККМ кызматына дагы берсек болот экен. Кимде кандай суроо бар? Жанек Абдыкапарович. Иван Александрович, здесь коротко ознакомился с информацией из Турецкой Республики. Двое из подозреваемых, точнее обвиняемых, они ассоциируются с нашим гражданством. Установили их реальные данные? Жанек Абдыкапарович, реальные данные не были установлены, так как указанные анкетные данные, по указанным анкетным данным, они не были документированы в ГРС. А никакие другие данные там у них не брались? Других данных не давали, поэтому в наших уголовных делах данные лица не проходили. В данное время Комитет государственной безопасности занимается данным лицом по установлению. Нет, по базам, там, по ГРС, по пальцам никак они не проходили? Нигде не проходили. Паспорта, митерки, права водительские по нарушениям, по всем параметрам посмотрели, нигде не проходили. Только по их этим показаниям, что один из них является уроженцем и двое гражданами наших. Они заявляют, что им по 50 тысяч обещали за убийство посадить детей. Это по показаниям, но... У них, да. И возможности определить и выйти на конкретного этого заказчика нет, да? Пока возможности, так как турецкая сторона не полностью сотрудничает с нами. Если они начнут сотрудничать, можно было бы провести работу. То есть на сегодняшний день говорить о том, что
это убийство как-то связано с его деятельностью в Кыргызстане, мы не можем. Мы не можем ничего сказать, чем связано и кто связан. На эти вопросы не можем ответить. Хорошо, анда эмесе рахмат. Анда эмесе рахмат. Бара берсеңиздер, суроо жок болсо, анда бара берсеңиздер болот. Рахмат. Kopyasını çıkarıp size atışlar mı göstermiyor? Ну, тергөө немелери вот. Yok biz komissiya afisarını biz şunday dokumentlerge reglamент boyunca Тергөө ишинде кагаздардын копияларын чыгара албайбыз, бере албайбыз. Мыйданга Анан эми алып койсоңор, керектүү эми жанакындай жер эмес, мына керектүү документтерди берип таштап койсоңуздар. Рахмат, анда кийинкилер чакыртылган. Анда эмесе жооп берсеңиздер, бүгүн канча кылмыш иштерин өндүрүшүңөрдө, анан кошумча маалымат аракеттери кандай жүрүп атат? Ошондой эле буга чейин маалымат бергенсиңер, кылмыш иштери боюнча. Кошумча маалыматтар бар. Ошо боюнча кыскача маалымат берип койсоңор өзүңөрдөгү иштер боюнча. Жүрүшү кандай болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу журналисттер. Мен Самедин уулу Сагын, ГКМБдан тергөө башкармалыгынын башчысы. Негизинен бизде ГКМБнын тергөө башкармалыгынын өндүрүшүндө 3 кылмыш иш тергелип атат, Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу. Бул биринчи ноябрдын 2019 жылдын 22 ноябрында башкы прокуратура тарабынан козголгон өлтүрүүгө аракеттенүү деген берене менен козголгон кылмыш иши. Бул Саймайтини өлтүрүүгө аракеттенүү болгон деген журналисттер өзүнүн иликтөөсүндө көрсөтүлгөн маалыматтын негизинде козголгон кылмыш иш. Кийинки кылмыш иш бул 25 июнь 2019 жылы ГСБ тарабынан козголгон кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырылуу, адалдоо деген берене менен козголгон кылмыш иши. Бул кылмыш иш бизге 29 ноябрь 2019 жылы келип түшкөн. Ошо менен ошол убакыттан баштап биздин өндүрүшүбүздө. Анан ушул ишти тергеп жатып бөлүнүп чыгарылган материалдардын негизинде козголгон дагы бир кылмыш иши бизге келип түшкөн. Бул бюджетке салыкты жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу деген берене менен козголгон кылмыш иш. Бул Айеркен Саймайтинин үстүнөн козголгон экен. ГСБ тарабынан 2 миллиард 602 миллион 508 миң 343 сом салыктарын төлөөдөн баш тартуу фактысы боюнча катталган экен РППга. Эми ушул кылмыш иши 29 ноябрь 29 август 2019 жылы катталган. Эң негизги биринчи иш тууралуу айтып кетсем, бул Саймайтини өлтүрүүгө аракеттенүү деген иш алкагында биз кандай жумуштарды аткарып келдик. Бул ишти биз тергеп келгенде эң негизинен биз Саймайтинин ишкердүүлүгүн изилдөөгө аракет кылдык. Себептерин, эмне себептен болгон мындай окуялар. Негизинен Саймайти Айеркен деген Кытай Республикасынын жараны болуп,
бизге ошо 2011-жылдары Кыргызстанга келип, ошолдон бери Кара Суу базарында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн экен. Ишмердүүлүгү жана ошол жерде базарда иштеген бизнесмендердин акчаларын которуу, ушундай иштер менен алек кылган экен. Өзү дагы соода иштери менен алектенип жүрүп, ошо параллельно ошондой жумуштарды аткарып жүргөн экен. Ошондон баштап 2012-жылдан баштап ал киши дагы бир Кытай жараны чоң бизнесмен Хабибулла Абдукадыр менен таанышып, ошол кишинин жана Абу Сахи деген чоң бир жүк ташуучу фирмасы бар экен. Ошол менен ошолордун акчаларын которуп, ошолор менен чогуу иштеп калган экен. Биздин тергөөдө тастыкталган маалыматтар боюнча бул эки адамдын ортосунда 2016-2017 жылдардан баштап жанагындай карама каршылыктар, именно акча тууралуу карама каршылыктар пайда болуп, 2017 жылдын май айында булар Хабибулла Абдукадырдын өкүлдөрү менен Айеркен Саймайтинин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол жерде Хабибулла Абдукадырдын өкүлдөрү Айеркен Саймайтиге $3 миллион ашык доо коюшат. Ошончо акча бизге сен карыз болуп калдың, ушул 12-жылдан 17-жылга чейин 5 жылдын ичинде деп доо коюшкан экен. Ошонун негизинде арасында тирешүү пайда болуп, Айеркен Саймайтинин үстүнөн Хабибулла Абдукадырдын өкүлдөрү ошол убакыттарда арыз жазып, ички иштер органдарына иш козголуп, Айеркен Саймайти ошонун негизинен качып, Бишкекке качып, Бишкектен ары Казакстанга, Казакстандан аркылуу анан Турцияга качып кеткен деген бизде көрсөтмөлөр бар, күбөлөрдүн. Негизги себеби ошол Айеркендин айтканы дагы ошодон экен. Ошол $3 миллион Айеркен Саймайти ал бул койгон доолорду мойнуна албай, карама каршы, наоборот, силер Хабибулла Абдукадыр мага акча карыз болуп калган деген доолорду коюп жүргөн экен. Турцияда жүрүп, бул иштер дагы деле уланып келген, булардын карама каршылыктары. Ошол биздин суралган күбөлөрүбүз дагы айтып беришти. Ушу Айеркен Саймайтинин жанында жүрүп, ошонун айтып берген сөздөрүн уккандар, күбөлөр биз тараптан тастыкталып, ошолорду да сурадык. Эмне болду эле, кандай болду эле. Ошол тирешүү көп убакыт уланып келген экен. Айеркен Саймайти доо арыздарын коюп, ошол акчаларын, өзүнүн акчаларын Хабибулла Абдукадыр деген жарандан өндүрүү максатында бир нече күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча ал ар кандай ыкмаларды колдонуп, ошол ыкмаларынын бири болуп, бул жана журналисттерди нанимать этип, журналисттер менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу ага басым көргөзүп, өзүнүн карызын өндүрүү дагы бир аракеттери болгон экен. Ошондой биздин күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү боюнча Азаттыкка да кайрылган экен. Азаттык радио Азаттыктын журналисттери да кайрылып, ошо маалыматтарды берип баштаган экен. Башында бул иш башталып атканда ошо себеби өзүнүн карыздарын өндүрүү болгон экен. Анан журналисттерге ошол карыздарын жарым жартылай өндүргөндө кийин финансылык каражат дагы берген деген маалыматтар бизде, көрсөтмөлөр болду ушу иштин алкагында. Негизги айтып кетүүчү жаңылыктар, жаңы нерселер ушул. Саймайтинин дагы бир айтып кете турган нерсе, Саймайти өзү болсо ошол жылдары 2017-жылы жанагы мага өлтүрүүгө аракеттенүү болгон деген убакытта өзү бир дагы укук коргоо органдарына арызы менен кайрылган эмес экен. Анын арызы бир дагы органда катталган эмес экен. Бул нерсе тастыкталды. Ошондуктан ошол маалда өз убагында ал иш козголгон эмес экен. Биз аракеттенип бардык ошол адамдарды аныктоого көп иш-чара көрдүк, бирок тилекке каршы көп адамдар, ошол жылдары көп болгон көп адамдар четке чыгып кетиштир. Көп Кытай жарандары экен чыгып кетиштир. Аларды таап, тастыктап сурай албадык. Айеркен Саймайтин өзү
Турцияда өлтүрүлүп кетти, аны сурай албай калдык. Хабибулла Абдыкадыр да основной кишибиз тоже четте экен, аны сурай албадык. Но ушул окуянын айлана чегинде кичине маалыматы бар, көрүп жүргөн, угуп жүргөн болгон Кыргызстанда аймагында бар адамдардын баарын сураганга аракет кылдык. Андан кийинки бизге келип түшкөн кылмыш иши тоже Саймайтинин ишмердүүлүгү менен байланышкан. Бул 700 миллион АКШ долларын чыгаруу боюнча видео репортаж негизинде катталган кылмыш иши. Бул айтып кеткендей июндан баштап ноябрга чейин ГСБ тарабынан тергелип келген, кийин бизге өтүп келген. Биз дагы бул иш алкагында көп ошол журналисттер өзүнүн иликтөөсүндө айтып кетишкен, ошол жерде интервью алган, башка интернет булактарында публикацияланган башка материалдардын баарын анализ кылып, ошол анализдин негизинде толук кандуу иш жүргүзгөнгө аракет кылдык. Финансовый разведкадан алдык көп маалыматтарды анализдеп көрүп, айтып кете турган нерсем бул негизинен бул акчалар жана журналисттер иликтөөсүндө көрсөтүлгөн кийин көп адам башка публикацияларда алардын негизинде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрдү, банковский документтерди биз банктардан алуу жүргүзүп, ошолорду анализдеп, таможнядан алган маалыматтарды анализдеп келгенде биз төмөндөгөндөй жыйынтыкка келип атабыз. Бул Айеркен Саймайти ошо 12-жылдан баштап 12-жылдан баштап ошо 17-жылга чейин 3 субъект аркылуу биздин Кыргызстандагы 11 банк аркылуу көп суммадагы акча каражаттарды которгон экен. Бул субъекттер өзү индивидуальный предприниматель Айеркен Саймайти, Осо Абдыраз, анан өзүнүн аялы болуп саналган Вуфули Бумайляму деген индивидуальный предприниматель. Ушул 3 субъекттин атынан банктар аркылуу 937 миллион 807 миң 279 доллар пополнение кылган экен өзүнүн банктардын счетторунда. Андан кийин ушул акчанын ичинен 932 миллион 736 миң 365 долларды ар кандай чет элдик счетторго которгон экен. Основаниясын для переводов был көргөзгөн: оплата за текстильную продукцию, строительные материалы, электронные товары, картон, возврат долга по контрактам, предоплата за земельный участок, покупка недвижимого имущества. Ушундай сыяктуу негиздерди көрсөтүлүп, ушул акчалар которулган экен. Андан тышкары билесиздер, бизде ошол убакыттарда мыйзамдарыбыз боюнча накталай акчаны дагы алып чыгып кетиш мүмкүнчүлүктөр болгон. Ал үчүн таможнядан өтүп атканда бир таможенный декларация толтуруп, без ограничения любой сумманы накталай алып кетүүчү мүмкүнчүлүктөр мыйзамдуу болгон. Ошондой биздин алган журналисттер көрсөтүлгөн жана курьерлер аркылуу деп накталай акча которулган деген маалыматты дагы биз текшердик. Ошол журналисттик иликтөөдө көрсөтүлгөн жалпысы 8 адамды биз тастыктап сурадык. Алардын ичинен көпчүлүгү ошол курьер болуп иштеп жүргөндүгүн тастыкташкан жок. Алар арасынан 3 эле адам тастыктап беришти. Ошолордун менен бир адам 2019 жылы Түркияга 5 миллион АКШ долларын алып чыккан экен. Ал Мадина базарынын содагерлеринин каражаттары деп бизге көрсөтмө бердик. Декларация толтурулган экен. Дагы бир адам 2019 жылы Түркияга 246 миң АКШ долларын алып чыккан экен. Ал Кара суу базарынын содагерлеринин каражаттары деп түшүндүрдү. Декларация толтурулган экен. Дагы бир адам Турцияга ошол эле жылы 82
$1000 алып чыккан экен. Кара суу базарынын соодагерлеринин каражаттары декларация толтурулган экен. Калган адамдар, ошо 8 адамдын ичинен калган адамдар акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Туркияга жана башка мамлекеттерге алып чыгышкандыгын толугу менен четке кагышты. Биз ушул алынган маалыматтар ушул негизи анализдеп келгенде биздин оюбузча бул акча каражаттары ушул оборотный бизнесмендердин акчалары частично ошо биздин Кыргыз Республикасынын ишкерлеринин акчалары болгон, частично жарым-жартылай Өзбекстандан келген акчалар болгон деп ошондой маалыматтарыбыз бар. Себеби жана Абу Сахи деген фирма бул көбүнчө товарларын ошол Ташкент шаарында жайгашкан өзүнүн ошо базар аркылуу реализация кылат экен да. Анан жанагы дагы бир маалыматтар чыккан, жана иликтөөдө жарым-жартылай транзит болуп оформление кылышып, ошо Абу Сахидин товарларын жарым-жартылай Кара суу районунда ошо жерде түшүрүлүп, анан Россияга алып чыгып кетилет деген маалыматтарды дагы изилдедик, тастыктадык. Негизинен өзү транзит болуп оформление болгон товарларды бул жерден жарып түшүрүп калыш өтө татаал нерсе экен. Бул өтө көзөмөл менен границадан баштап, Кытайдан келген граница менен баштап Өзбекстан границасына чейин таможенный контроль менен сопровождение болуп, опломбированный болуп келет экен. Анан Кара суу базарында ошо түшүрүлдү, ошол жерден жүктөлөт деген маалыматты биз тастыктоого аракет кылдык, бирок бир дагы тастыктоочу далил таба албадык ал боюнча. Анан жана Россияга Москва шаарына алып барылып, Люблино деген бир рынокто түшүрүлөт деп бир киши интервью берди эле. Ал кишинин өзүн биз таба албадык, бирок ошол кишинин берген маалыматын тастыктоо үчүн биз Россия Федерациясына эл аралык тергөө тапшырмасы менен кайрылдык. Пока азыркы күндө ответін ала элекпиз. Жалпысынан бул эки негизги иш боюнча айтып берсек ушундай азыркы күндө. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярбыз. Сиз өзүңүздүн маалыматыңызды айтып атасыз да. Бизде түшкөн маалыматтарга караганда депчи, бирок ошол жанакы эки ишкердин, башкача айтканда бизнес кылган Саймати менен жана Хабибул Абдыкадырдын ортосунда аласа бересеси болгон экен деп. Анан ошону алуу максатында бири-биринен ошол схеманы пайдаланып, ушул журналисттерге кайрылып, анан ошол болгон бири-биринен жанакы акчаны өндүрүү максат болгон экен деп. Мен сизди туура түшүндүмбү? Туура эле. Бизге ошондой күбөлөр, көрсөтмөлөрүн берди. Силер конкреттүү кайсы эмеге, документтерге, далилдерге таянып айтып атасыңар? Биз негизи документалдыктагы далилдерибиз бар. Бул банковский документтер боюнча Айыркен Саймати менен ошо Хабибул Абдыкадырдын ортосунда болгон жана акча которуулар бар. Анан бизде ошо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Көрсөтмөдө күбөлөр ушундай силерге көрсөтмө берип атабы? Ооба, ушундай көрсөтмөлөрдү берип атышат. Биз ошол эгер эми бул мындайча айтканда жаңылык болуп атат да, конкреттүү түрдө. Эгерде ошондой маалыматтар болсо бизге бере аласыңарбы? Конкреттүү комиссияга. Тагындырмакчы биз эми бул тергөөнүн даныйлары да. Эми биз мыйзам боюнча баягы күбөлөрдүн коопсуздугуна шек келтирип албайлы деп биз аны берүүдөн кичине ойлонуп турабыз да. Ачык берүүдөнчү. Себеби аларга кимдер тараптан бир давление кылышы мүмкүн деген бир ойлордон. Ошол себептен биз кичине ойлонуп турабыз да, ачык айтыштан. Так бизде делода бар. Видео допростор. Видео допростор бар. Да, бар.
Андай болсо эми мындай да, бизде конкреттүү депутаттарда доступ бар. Анан ким кандай да ойду айта алат. Менимче бул фактылардагы терең карап, анык болсо анығын карап чыгышыбыз керек деп ойлойм да, урматтуу депутаттар. Кимде кандай суроо бар? Кимде кандай суроо бар? Өмүрбек мырза, сизде. Урматтуу тергөө бөлүм башчысы, айтсаңыз, мындай жогору жакта баяндамаңызда ушул экөөнүн ортосунда Абдухалил ким эле? Хабибулла менен ушу Сайматинин ортосунда канча акча талаш болгон? 3 миллион деп айттыңыз, ошол туура? Жана бир тарап доосун койгон 3 миллиондон ашык доллар карыз, сен мага карыз болуп калдың деп айткан. Экинчи тарап ким? Айеркен Саймайти. Аны мойнуна албай, наоборот, силер мага 830 000 доллар карыз болуп калдыңар деп ошондой доо койгон экен. Ал жөнүндө ал ошол биздин жанында жүргөн күбөлөргө айтып берген экен. Ошол күбөлөр бизге көрсөтмө берди да ошол. Экинчи суроодо мына ушул мындай тагыраак айтсаңыз, кайсыл тарап журналисттерди нанимать этип атат? Кайсыл Саймати тараппы же тиги тараппы? Кимиси журналисттерге заказ берип, журналисттер менен чогуу иштешип атат? Жана мен өзүм баяндама айтып кеткендей, биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча Саймати тарабынан ошо журналисттерди колдонуп. Тагыраак айтсаңыз, кайсы журналисттер? Радио Азаттыктын журналисттерин. Ошолор менен чогуу иштешип атат. Ооба. Булардын ортосунда бир акча алыш бериш журналисттердин ортосунда болдубу, болбодубу? Болгон. Биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча 100 000 доллар акча берилген экен. Ошо өндүрүлгөндөн кийин. Кимге? Азаттыктын журналистине. Саймати тарабынан 100 000 доллар берилген. Урматтуу депутаттар, бул жерде мындай жаңылыктар көбүрөөк чыгып атат. Мен сиздер да колдоп беришиңиздерди сурайм. Ушул видео тасмаларды ушул жерге алып келип көрсөтсөңүздөр. Ошол сиздер айтып аткан күбөлөр, канча күбө бар? Бизде азыркы мен айтып кеткен фактыларды тастыктаган бизде 2 күбөбүз бар. Канчасы түрмөдө отурат, канчасы ачыкта? Күбөлөр ачыкта. Күбөлөр ачыкта. Мына ошолор күбөлөр кандай деңгээлде, кандай абалда суралды? Бизге мына ушуну мындай видео тасмадан көрсөтүп берсеңиздер, мындай бизге мындай ачыгыраак болсун да. Эми бул жерде мындай чоң бир мындай ачылыш пайда болуп атат да, бул жерде мындай журналисттер тарабыга дагы ошонго мындай видео тасмаңыздарды эле алып келип коюп бериңиздер, мына ушул жерден эле көрөйлү. Ачык эле. Жашыргандан эмне? Видео тасма мындай да, силер официалдуу түрдө бизге маалымат берип атасыңар азырчы. Анан бул биз деле өзүбүздүн эмебизден ойлоп чыгарбайбыз, бирок официалдуу силер берген маалыматтарга таянып атабыз. Ал эми азыр ушул фактыларды комиссия карап, талдап, ошол өзү көрүп чыгыш керек зарылдыгы чыгып атат да. Анткени бул чыныгы бул комиссиянын ишине чоң бир маалыматтар чыгып атат да. Мен ойлойм, бул комиссияда бардык депутаттарда доступ бар. Экинчиден, следственный тайна деген мындай, бул тайна следствие үчүн керек да. Эгерде ошол тоскоолдуктар болуп калбаса деген маселе тергөөчүгө гана керек да бул. Буну бүгүнкү күнү ошол фактылар. Экинчиден, ошол кандай жагдайда ушул жана күбөлөр көрсөтмө берди. Кандай жолу менен ушул фактылар алынды деген суроолордогу маселе туудурат да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, кандай деп ойлойсуңар? Кимде кандай пикир бар? Мен сунушум ошо ачык эле көрөйүн. Жаныбек Абдухапарович. Сейчас у этого всего мероприятия, которое вы проводите, статус какой? Следствие идет или? Статус, да, досудебное производство. Следствие? Следствие. Вот в рамках, опять же, закона мы можем здесь, конечно, с коллегами решение принять, да?
Но если ребята примут незаконное решение, завтра они будут отвечать перед органами прокуратуры. Поэтому считаю, будет правильным в соответствии с законом поступить, если необходимо дополнительные какие-то сведения заслушать, если они посчитают, как юристы, с прокуратурой посоветуют, что сделать это возможным, пусть предложат, в каком варианте это может быть. Конечно, комиссия имеет очень высокий статус и имеет право многие вещи заслушивать. Вы знаете, мы и куйтарские события рассматривали, да? То есть в каком формате все это делать, вы должны будете сами определить и дать предложение свое. Жанибек Абдукабарович, тергөөчү өзү УПК негизинде самостоятельное лицо эсептелет. Тергөөчү өзү гана решение принимать этет. Биздин уруксатсыз элечи. Биз билгенде бардык депутаттар допуск бар. Если керектүү, биз силерге керектүү гана видео материал беребиз. Бул дело боюнча бардыгын бербейбиз. Керектүү именно ушул силердин комиссияга пайдалуу болгон документтер. Башкасын тергөөчү бербейт. Биз комиссия анда эме болбойбу? Силерде ушул видео тасмалар бар да? Видео тасма жаныңарда барбы? Жазы жок да. Жокпу? Аны даярдап. Алып келдиңарсыңар, негизи даярбы? Барбы? Даяр материал. Эгер бар болсо, бизге танапис кылып кеңеш болбойлубу? Жарым саат танапис кылалы, жарым саатка чейин алып бериңиздер. Анда ошондой кылайлы, а? Мейли. Каршы эмесиңерби, урматтуу депутаттар, бир макулдашып алсак анда, бир жарым саат. Ачык болобу, жабык болобу, аны бир чогуу Уруксат берсеңиз талап турдумчу. Жарым саат аздык кылат, эми минимум 1 саат бериңиз, 6-га саат азыр 5 болуп калып 5-тен өтүптүр. Макул, анда каршы эмеспиз негизи. Биз бир анда 1 саат. Анда менде да керек. Нормалда берип коюн, ана бир жол чыгып, бир жол көрөр дейт. Макул. Ал азим сизде. 11 декабрда берген маалыматыңарда атайын кызмат берип атасыңар. Азыркы убакта ошол тергөөчүлөрдүн тобу Стамбул шаарына барып келүү пландаштырылып атат ушул иш боюнча депчи. Бардыңар ошол? Тергөө барып келди. Барып, бирок ошол аялы менен сүйлөшүптү, өзүнүн менен Эркин Сайматинин сүйлөшүп болгон маалыматты алып келдик. Андан бирок баягы убийство боюнча дагы Эркин Сайматин боюнча бирок Турция тарап жол турбады жок бизгечи. 4 жарым өтүп атпайбы? Сайматин убийствосы боюнчачы. Бирок бизге түшкөн маалымат боюнча ал эки гражданин биздин Кыргызстандын жараны дегенде биздин тергөөчүлөр башка биздин опера боюнча сүйлөшкөндө алардын баягы сүйлөгөн диалектикасы биздин диалектикке окшош эмес. Өзбек тилинде сүйлөшкөн. Анан диалектика биздики эмес. Паспорт боюнча дагы Кыргызстандан чыккан жок паспортто. Расмий статусла Кыргыздын паспорту чыккан жок. Чыккан жок, официально чыккан жок. Диалектика менен сүйлөшкөндө биздин балдар билет, өзүнүн оперативный кагазыбыз бар. Ал биздин Кыргызстандын өзүнүн эле түштүгүндө гана өзбек улутунда көп жашайт. Анан сураганда Аравандык дегенде, Араванды даже көрсөтө алган эмес. Араван кайердесинде, бирөөсү Оштон дегенде, Ошто көчөдү сураганда ал айта алган эмес. Барып келгенден анық маалымат болот да, жанагы суроолордо, жанагы толуктап кетсем болот. Толугураак маалымат берем. Биз Стамбул шаарына тергөө тобун жөнөткөнбүз. Ага чейин биз генеральный прокуратура аркылуу эл аралык тергөө тапшырмасын да жөнөткөнбүз ходатайствобузда. Бул на основании соглашения о сотрудничестве между генеральными прокурорами Турции и Кыргызской республики. Ошон үчүн генеральный прокурор өзү жөнөтүп сурандык эле. Ага чейин эле жана 4 адам кармалыптыр деп айтылып эле ошо Сайматинин өлтүрүүсү боюнча деп. Ошон үчүн биз биринчи очередь ошо 4 адамды сурап бериңиздер деп суранганбыз. Кимдер экен булар? Ошо маалымат боюнча 2 адам ошол Турциянын полицейскилери сураганда биз Кыргызстандын жарандарыбыз деп айтылган экен, айтышкан экен. Анын бириси Ахметалиев Хусейин дептир, бириси Арифхонов Нурмахамат дептир. Но бизге биздин колубузда алардын сүрөттөрү, паспортный данные, анкетный данныйлар толугу менен болгон эмес. Биз өзүбүздүн базаларыбыз аркылуу текшердик бул 2 адамды. Текшергенибизде Ахметалиев деген адам, Хусейин деген адам бизде паспорт менен
документтештирилген эмес экен. Арифхонов деген адам документтештирилген аныкталды. Бул Ош областынын Араван районунун жашоочусу болуп чыккан. Биз туугандарын тастыктап, туугандарын сураганыбызда бул 2013 жылы эле бул бала Турцияга учуп кеткен экен. Биздин оперативдик маалыматтарыбыз боюнча адан ары Сирияга кирип кеткен экен. Ошодон бир негиз пайда болду. Биз Сирияда жүргөн биздин кыргызстандык жарандардын алар согушка катышып жүрүшкөндө, может өлүп калган, ошолордун паспорттарын колдонуп жүргөн адамдар жарандарбы деген дагы бир ой кетти. Бүгүнкү күндө Турциядан бизге официалдуу түрдө маалымат келе элек булар тууралуу. Келсе биз сиздерге дагы тастыктап, толугураак маалыматты беребиз. Рахмат. Анан о эмеде акыркы жыйында го дейм биз, мен да сиздерге ошондо да суроо бердим эле. Жанагы видео репортажда көрсөтүлгөн боюнча биз тастыктоочу документтерин беребиз. Менимче жаңылышпасам 250 миллион болчу. Сиздердин берген маалымат боюнча беребиз 250 миллион долларга. Бирок ошол мезгилде бир бөлүгүнө эле берилип, калганына тастыктоочу документ ала элекпиз дегенсиздер. Бүгүн жаңылык барбы, жокпу? Ошол дагы кошумча берилдиби же ошол боюнча калдыбы? Түшүндүңүз кайсы маселе? Туура, Алазимович, туура айтасыз. Жана журналисттер өзүнүн иликтөөсүндө айтышкан. Бизде ошондой документтер бар. 250 миллион долларлар жана фонд Подлинник деп айткан. Да, подлинниктер деп айткан. Биз соттун токтомунун негизинде азаттыктан барып официалдуу түрдө выемка кылганбыз алардын болгон документтерин. Бирок аларда тилекке каршы бир эле бөлүк документтерин бизге беришти. Ал дагы оригинал эмес, копиялар экен. Алардын ичинде 250 миллион долларды тастыктоочу эч бир кандай документ болгон эмес, банковский документтер. Биз өзүбүз текшердик. Ал маалыматты биз банктардан фонд Матраев Исмаил ата деген фондко келип түшкөн банк аркылуу алардын счетунан бүт болгон документтерди выемка кылып, алуу кылып кароо жүргүзгөнүбүздө тастыкталган документтер боюнча Айыркен Саймайтинин аялы аркылуу Турциядан бул фондко 198 миң доллар келип түшкөндүгүн биз документ негизинде тастыктадык. Кийин ал фонддун өкүлдөрү түшүндүрүп беришти. Бул биздин анан биз сураган көйлөр дагы тастыктап беришти. Булар биздин досторубуз, ушу фондко кайрымдуулук кылып которгон акчалар. Но эмне себептен Айыркен Саймайтинин услугалары менен колдонгонун биз билбейбиз деп айтышты да ал достору Турцияда. Демек, мынау жарыя болгон 250 миллион доллардын подлинник тастыктоочу документи сиздерге расмий келип түшкөн жок. Расмий келип түшкөн жок. Биз андан башка аларды сурайлы, күбө катары сурайлы деп аракеттендик. Эми алар келбей атат, азыркы күндө чет элде жүрүшөт. Келсе биз сурап, жана күбөлөрүбүздүн ортосунда булар менен керек болсо беттештирүүлөрдү жүргүзүп, ошондой тастыктоочу тергөө амалдарын жүргүзүшүбүз керек. Аны айтып коюш керек. Түшүндүм. Анда мен да жана жогоруда айтылган финансылык каражат боюнча болчу, муну кесиптештер толук колдойм. Анда танапис кылалы да көрөлү, анан ачыкка жарыялайм. Рахмат. Суроо жокпу? Анда суроону дагы кийин улантсак болот, видео тасманы көрүн. Анда 1 саатка танапис. Рахмат. Комиссия өзүбүз калсак, анан 1 сааттан кийин массалык маалымат каражаттары жумушту улантабыз. Рахмат. Bilmiyorum.